Катарыбызга жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет кутман күн каалайлы дагы. Биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Бүгүн болсо биз өзгөчө темалардын алкагында өзгөчө келген конокторубуз менен маек куруп жаткан чагыбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле баарыңыздарга керектүү болгон, пайдалуу болгон бир маалыматтар менен бөлүшүп атабыз деп айтсак дагы жаңылышпайт болушум керек. Себеп дегенде заман талабына ылайык келген заманбап кесиптерге, ошондой эле баарыңыздарга белгилүү болгондой, ошол бүгүнкү күнгө абдан байланыштуу болгон же болбосо өзүн издеген адамдарга керек болгон жан дүйнө темасына токтолуп дагы турган учурубуз. Ал эми биз жана айтып өткөндөй эле кайрадан заманбап кесиптерге токтолууну туура көрүп турган учурубуз. Мунун дагы бирден бир себеби бүгүнкү күндө өзүн издеп жаткан же болбосо өзүн башка бир тармактан көргүсү келип жаткан адамдар арабызда жок эмес. Алар үчүн бир жол көрсөткүч болсун же болбосо ошол каалап жаткан, көксөп жаткан кесибинин күнгөй тескей тарабын билип алса, бул дагы алардын баскан жолуна жакшы бир жеңилдиктер болот деген терең ишенич менен биз ар бир кесипке басым жасап, дал ошол кесиптин оң терс жактарын сиздерге ачып берүүнү аракет кылып жаткан чагыбыз. Ал эми биз азыркы эфирибизде баарыбызга маалым болгондой эле акыркы учурда аябай актуалдуу болуп жаткан байырлык тууралуу дагы сиздер үчүн кенен бир маалымат берели деп турган учурубуз. Баарыбызга белгилүү болгондой, бул кесип акыркы учурда деп айтсак болот абдан өзүнүн актуалдуулугун көрсөтүп келе жатканы маалым. Ал эми бул тармакта тереңинен иштегендейбизби же болбосо жакшы өздөштүргөн адистер дагы арабызда жок эмес. Ал эми кеп кеңеш алуу үчүн сөзсүз түрдө ошол тажрыйбалуу адистерге кайрылганыбыз дагы туура болот деп айтсам болот. Ал эми бул жаатта, бул тармакта жакшы бир жетишкендиктерге жеткен атайын коногубузду же болбосо адисибизди чакырып алган учурубуз. Дал ушул кесиптин күнгөй тескейине токтолуп, алдыдагы пландары же болбосо бул кесиптин жакшы бир урунтуу учурларына токтолуп берет деген терең ишеничтебиз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Курманжан Дүйшеева. Кутман күнүңүз менен, саламатсызбы, кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшыбыз, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Айтып атабыз, ушул жаңы кесиптер, жаңы бир терминдер арабызда же болбосо акыркы убакта ушунчалык актуалдуу болуп, мындай тездик менен өнүгүп жатканы баарыбызга маалым. Буга чейинки айрым бир кесиптер мындай жоголуп баратса, жаңы бир кесиптер пайда болуп атат. Ал эми байырлык мурда деле балким мындай көзгө көрүнбөгөн же болбосо эл арасында көп билинбеген кесиптердин мындай катарын толуктап келген болсо, акыркы 2-3 жылда ушунчалык бир масштабка чыкты деп айтсак болот. Анан негизи эле балким көрүүчүлөрүбүздүн арасында анча-мынча бул терминди түшүнбөгөндөр же болбосо эмне жумуш аткарышын түшүнбөгөндөр, байырлыктын функциясына эмнелер киришин түшүнбөгөндөр болушу толук түрдө ыктымал. Эң алгачкы эле сурообуз ушул байырлык деген негизи эмне, кандай кызмат аткарат? Ошондон баштайлычы. Туура айтасыз, ооба, байырлык жумуш мурдатан бери бар болчу. Азыр соц тармакка чыкканына байланыштуу аябай популярдуу кесип болуп калды. Байыр негизи сатуучу менен, крупный сатуучулар менен алуучулар менен сатуучулардын ортосунда көпүрө болуп берет. Туура товар тандап беребиз. Брак болбошуна биз көзөмөл болуп беребиз жана жакшы өтүмдүү сапаттуу товар тандап бергенге биз жардам беребиз. Абдан сонун. Өзүңүз бул тармакка эмне болуп келип калдыңыз? Канча убакыттан бери иштеп атасыз? Буга чейин эмне менен алектендиңиз? Өзүңүздүн дагы ушул таржымалыңызга токтололучу. Негизи менин ата-энем содагер болчу. Мен мектеп убакыттан бери эле содада жүрөмүн. Анан кантип келип калдым? Бул тармак ошо мен дагы соц тармактардан көрүп, кызыгып, эркен график болгон үчүн ошого келип калдым. Анан содада ар дайым береке бар, жана күнүгө акча болуп тургандыктан ошол кесипти тандадым. Канча убакыт болуп калды? 1,5 жыл болду.
Дордой жана Мадина базарында байыр кызматын аткарып келе жатамын. Абдан сонун анан биз ошол сыртынан эле угуп же болбосо ошол кесип тууралуу мындай сырттан эле маалымат алып ойлошубуз мүмкүн, мунун жумушу оңой экен, же болбосо жеңил эле экен деген ойлор сөзсүз түрдө жаралат. Мисалы көшөгөнүн артындагы кыйынчылыкты, көшөгөнүн артындагы ошол түйшүктү баарыбыз эле биле бербейбиз. Анан бул кесиптин деле ошол сөзсүз түрдө кыйынчылыктары бар болуш керек. Албетте ар бир кесиптин оң жана терс жактары бар. Эң биринчи эле ысыкта, күнүгө ысыкта болосуң, жайында ысык, кышында суук болот. Анан ар бир кардардын өзүнүн мүнөзү болот. Ошого биз бир аз психолог дагы болушубуз керек. Ал эми бул кесипти аркалоо үчүн сөзсүз түрдө адамда мындай билим алып, же болбосо кандайдыр бир нерселерди өзүнө сиңирүү керекпи, же болбосо жок, мен бүгүндөн баштап байыр болом деп барып болуп калгандар, же болбосо бул кесипти аркалап кеткендер деле барбы? Эгер андай болсо, негизи эле байырлыкты баштоо үчүн алгачкы кадамдарды эмнеден таштоо керек? Алгачкы кадамдар негизи эле Дордойго барыш керек. Байыр болуш үчүн Дордойго барыш керек. Дордойдун бир четине киргенден кийин ал жактан чыккың келбейт. Кээ биркилер бар, окубай эле өздөрү изденип, күнүгө ошол жака барып, интуициясы менен жумуш аткарып келишет. Бирок ал көп убакытты талап кылат. Азыр биз обучение ачтык. Кыска мүнөттө бир жумада сиздер уже үйрөнүп, бүт ийне жүйүнө чейин биз кетирген каталарды, негизи эле баардык кетирген каталарды эске алып, биз ошондой обучение ачтык. Кыска мүнөттө ошол кесипти өздөштүргөнгө. Демек, ошол бир жума аралыгында эле эмнеден башташ керек, кандай нерселерди жасаш керек жана эмнелерди жасабаш керек деген нерсенин баарын бир жумада үйрөнөт экенбиз дагы. Демек, жаңы кесиптин ээси болуп калат экенбиз деп айтсак болот. Анан дагы айтып калдык, мисалы өз алдынча үйрөнсө деле болот, көбүрөөк убакыт кетет, өзү издениш керек, аракет кылыш керек деп. Ал эми ошондой, мисалы орусча айтканда жакшы бир товарды таптык дейли, бирок аны кимге сатам деген көйгөй жаралат да, бул нерсени кимге сатам, кимге жөнөтөм деген суроо жаралат. Анан негизи эле ошол дасыккан адис катары айтып өтсөңүз, ошол эле клиенттерди деп айтабызбы, орусча кардарларды кайдан табышат негизи байырлар? Кардарлар аябай көп. Кээ биркилер ойлошот, байыр көбөйүп кетти, кардар жетпейт деп. Бирок кардарлар аябай көп. Үйдө отуруп саткандар бар, Wildberries, Озондо саткандар бар, жана Казакстан, Россияда чоң-чоң базарлар бар. Ошол биздин кардарларыбыз. Алар мисалы ошол кайсыл жактан табылат деген суроода, ошол мисалы жаңы баштап жаткан байырлерге сөзсүз түрдө туңгуюк, түшүнүксүз болушу мүмкүн да. Мен аларды кайдан табам, көрсө кыйын жумуш турбайбы деген кандай кеп кеңешиңизди бересиз? Азыр соц тармактар аябай өнүккөн, биз соц тармактарынан эле табабыз. Эч жака барыштын кажети жок. Айтып койбодуңузбу, атайын ошол курс ачтык, жаңыдан ошол бул тармакка кызыккан адистерге же болбосо бул тармакка кызыккан адамдарга биз жакшы бир адис болууга жардам беребиз, жол көрсөтөбүз деп анан эмнелер камтылган? Мисалы жаңыдан мен сиздин курсуңузга окууга келдим, эмнеден баштайбыз жана эмнеден жыйынтыктайбыз? Негизи эле биринчи күнү экскурсия кылабыз Дордойдун. Мен мисалы мурда Дордойдун жанында жашачумун, бирок окуудан кийин гана мен Дордойдун ар бир контейнерине ким кайсыл жерде сатат, эмне сатат, анан ким алып ошол эле Дордойдун бир контейнеринен башка жака алып сатканды үйрөндүм. Клиент тапканды үйрөтөбүз. Албетте анан биздин жумушубуз соц тармакта болгондуктан Instagram, Telegram, TikToкту дагы үйрөтөбүз. Ошол жака чыкканды, профессиональный сүрөттөрдү киргизгенди жана видео тартканды, монтаждаганды. Ошол эле соц тармактар деп атабыз. Соц тармактар канчалык деңгээлде мындай
пайдасын тийгизет ошол сиздердин кесибиңиздерге? Чындыгында түздөн түз байланышта баарыбызга маалым. Анан аны дагы мисалы сиз жалгыз эле иштейсизби же болбосо өзүңүздүн командаңыз менен иштейсизби? Ошол эле соц тармактарды алып баруу үчүн дагы бүгүнкү күндө бир нече адистер аракет кылыш керек. Ошол эле атайын эсе менен болуш керек же болбосо дагы бул тармакты бир эксперттер менен иштешүү керек дегендей. Анан өзүңүздүн командаңыз барбы бүгүнкү күндө иштешкен? Ооба, командам бар. Азыр 5 кишибиз. Убакыт менен ошол эфир менен ыраазычылык айтып кетейин. Ар бирине албетте өсүп өнүгөйүн десең, бир адам баарына жетишпейт. Анан негизи соц тармакка чыкпай деле иштесе болот, бирок соц тармакка чыкса мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Ооба. Мисалы сиз бул кесипти баштаганда эле ошол соц тармак менен баштадыңызбы же болбосо башында өз алдыңызча ошол соц тармактарга мындай активный чыкпай туруп эле баштап, андан кийин онлайн тармагын өздөштүрдүңүзбү? Негизи клиент табыш үчүн биринчи биз өзүбүз жазабыз клиенттерге. Бирок өзүбүз жазганда эффектив азыраак. Сага заказ берген азыраак болот. Ошон үчүн социальный тармактарга чыкканга туура келди. Мисалы ошол эле айтып атпайлыбы, кардар тапканда деп атабыз. Анан буга чейин мындай тааныш эмес кишилер буйрутма беришет, чет жактан буйрутма беришет. Анан алардын мындай ишенимине кирүү дагы мындай чоң нерсе да. Биз мисалы таанып алган кишибизге эле көп суммадагы акчаны жиберип, мага ушул нерселерди салып жибер деп айта албайбыз да. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир нерсесине биз ишенүүбүз керек, кандайдыр бир нерсесине таянышыбыз керек. Анан ушул кардарлардын ишенимине кирүү үчүн кандай аракеттер керек болот? Негизи ишенимге кириш үчүн сен ишениктүү сүйлөшүң керек жана ошол соц тармактарда өзүңдүн жумушуңду көрсөтсөң ишенимге киресиң. Жана ойлонбой заказ бере беришет. Бул сиздин негизги жумушуңуздун катарын толуктайбы? Байырлык же болбосо бул жумуштан башка дагы нерселер менен алектенесизби? Жок, мен ушул жумуш менен толук алектенемин. Канча убакытыңызды бөлөсүз? Мисалы, ар бир жумушка ар кандай убакыт сарпталат эмеспи? Ошол эле онлайн жумуштар, офлайн жумуштар деген барып келип иштеген жумуштар же болбосо жумуштун оордугуна, жеңилдигине жараша дагы биз убактыбызды бөлөт экен. Мисалы эми сиз өзүңүздүн жумушуңузга кандай убактыңызды бөлөсүз? Негизи эле графиктериңиз кандай? Негизи көп убакыт телефондо болот. Кайсыл жерде болбойм, үйдө болбойм, эс алганы чыкпайын. Телефондон гана көзөмөлдөсөм болот. Анан эгерде базарга барыш керек болсо 2-3 саат, эгерде убактым көп болсо, дагы жаңы товарларды изилдеп, карап, эмне сатса болот, эмне тренд болуп жаткан билгиң келсе, анда 4-5 саат убакыт бөлсөң болот. Демек, күнүнө 4-5 саат жетиштүү деп айтсак болот, Ооба. Анан ошол эле байырлыкты атайын курстагы ачтым деп калдыңыз, каалоочуларды окутуп атам деп калдыңыз. Анан байкап көрсөк бүгүнкү күндө ошол курстан көп нерсе жок, өзү жаңы өздөштүрүп баштаган деле, өзү жаңы үйрөнүп баштаган деле курс аркылуу бир кирешелерге чыгып аткан же болбосо бирөөлөргө үйрөтүп аткан. Негизи сиздин курсуңуз башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Эмне үчүн сиздин ошол курсуңузду тандаш керек деген суроо дагы жаралат. Негизи мен башында окуп жатканда мобилография, СММ жана соц тармакка чыккан программалар жок болчу курсумда. Өзүм кайра изденип, дагы башка курстарды дагы сатып алган болчумун. Биз ошонун баарын эске алып, бүт байырствага керектүү кесиптерди эме кылдык. Бардык керектүү болгон, мисалы баштан аяк деп айталы, эмне керек болсо ошонун баары сиздин курсуңузда камтылган деп дагы айтсак болчудай окшойт. Демек, биринчи байырлыкты окуп алып, андан соң соц тармактарга чыгышым керек эле деп өзүнчө окубастан баарын бир курстан ала алат деп айтсак болот. Анан онлайн жүргүзүлөбү же болбосо офлайнбы курстар? Негизи байыр болуш үчүн дордойдо болушуң керек. Жана жандуу барып көрүп, эгерде көп кирешеге чыгам десең, жана Бишкек шаарда же Чүй областында жашашың керек. Аларга офлайн туура болот. Эгерде региондо болсоңуздар, Ош, Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас
башка региондордо болсоңуздар, анда сиздер онлайн магазин ачып, үйдө отуруп эле, базарга келбестен эле байерлерди жумшап коюп иштесеңиздер болот. Абдан сонун. Анан ошол эле курс деп атабыз, анан баарын эле жеткиликтүү элеби? Мисалы, баарын капчыгына ыңгайлуу элеби дегенде, мисалы, үйдө отуруп окуганды каалагандар бар, балдары менен отуруп, декреттик өргүүдө отуруп окуганды каалагандар бар. Же болбосо бир аз мүмкүнчүлүгү жок болуп, бирок изденип, жаңы бир кесипти өздөштүрүүнү каалагандар бар дегендей. Анан ошол эле курстун баалары тууралуу дагы сурагым келип турат да, баарынын мындай капчыгына ыңгайлуу элеби деген суроо. Албетте, анын баарын эске алдык. Үйдө отургандардын дагы мүмкүнчүлүктөрүнө эске алып, албетте баарына капчыгына ылайыктуу кылдык жана бөлүп төлөө системасы бар. Демек, бөлүп төлөгөнгө дагы мүмкүнчүлүктөр каралган экен, Ооба. Абдан жакшы. Анан сизде алдыдагы мисалы пландарга токтолгум келип турат. Улам өскөн сайын, бир кесипти тереңинен билген сайын дагы бир мүмкүнчүлүктөр ачыла берет, дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү кошуп, дагы бир бийик деңгээлге чыккыбыз келе берет эмеспи? Анан алдыда дагы эмнелерди пландап атасыз? Балким башка бир деңгээлге чыгууну, дагы бир жаңылык киргизүүнү пландап аткан чыгарсыз. Ооба, байырста негизи бир тепкичте олтура турган жумуш эмес, ар дайым изденесиң, ар дайым мүмкүнчүлүктөр ачылат. Жана мен дагы өзүмдүн контейнеримди ачып, Wildberriesке селлер болгонду каалап атам азыр. Мүмкүн Кудай насип кылса, мүмкүн садоводдон деле место ачам деген ойлорум бар. Алдыда демек дагы бир чоң масштабка чыгууну пландап жаткан чыгарсыз, Анан ошол эле курстарыңыз тууралуу кайрадан сурагым келип турат. Келип окушат, көбүнчө айымдар басымдуулук кылабы, же болбосо ошол байер болууну каалаган мырзалар да барбы? Ошол эле келген айымдардын көбүнчө кайсыл жаш курактагылар бүгүнкү күндө басымдуулук кылып атат? Негизи эле мен дагы канча курстарга окуйм, байкап калдым, көбүнчө аял кишилер өнүккөнгө, өскөнгө азыр аябай аракет кылып атышат. Жаш куракка келе турган болсок, 16 жаштан 40 жашка чейин азыр биз чектөө койдук. Анткени ал деле базарда жүргөндө эле жумуш оңой эмес. Ар бири алып кете албайт. Айтпаймын мен, келсеңиздер, ар бириңиздер алып кете аласыздар деп. Биринчи өзүңүздөргө ишенишиңиз керек, жана аракет кылышыңыздар керек. Эгерде муктаждыгыңыздар болсо, результатка батыраак чыгасыздар. Демек, 16 жаштан 40 жашка чейинкилер келип сиздин курсуңузду окуй алышат. Эмне үчүн ошол балким улуу муундагылар үйдө отуруп жаңы бир кесипти өздөштүрүүнү каалап жаткандыр? Аларга эмне үчүн мүмкүнчүлүк берген жоксуз? Алар негизи дордойдо көп басыш керек. Ошону эске алып, көбү алып кете албайт деп ойлоп жатабыз. Анан алар өздөрүн да кыйнабай, биз да өзүбүздү кыйнабай, анан курс кылгандан кийин сөзсүз результатка чыгарганга биз аракет кылабыз. Ошон үчүн ушундай чектөөлөрдү койдук. Абдан жакшы. Анан ошол мисалы көп тармакты алып жүргөн айым катары, ошол эле башкаларга өз билим тажрыйбаңыз менен бөлүшкөн айым катары, анан ушул кесипти аркалап жүргөн жакшы адис катары жаңыдан баштап аткан айымдарга, же болбосо жашоодон өзүн таппай жаткан айымдарга дейбизби, жаңы бир мүмкүнчүлүктөрдү издеп жаткан айымдарга учурдан пайдаланып кандай кеп кеңештериңизди айтат элеңиз? Негизи изденүүдөн чарчабаңыздар. Азыркы айымдар көбүнчө өздөрүн таппай жүрүшөт. Тигини кылып көрүңүздөр, муну кылып көрүңүздөр, аягында өзүңүздөргө жаккан, өзүңүздөр результат көрсөтө ала турган жумушту, өзүңүзгө жан дүйнөңүзгө жаккан жумушту сөзсүз түрдө табасыздар деп ойлойм. Ал эми бул тармакты жаңыдан баштап аткан айымдар мисалы кайсыл кыйынчылыктарга даяр болуш керек? Мисалы, сырттан карап ойлоп алышыбыз мүмкүн, мен дагы баштасам жакшы бир ийгиликке жетем, же болбосо оңой эле жумуш экен деп, анан алдыбыздан бир тоскоолдуктар чыкканда таштап коет эмеспизби? Кыйын экен, мага болбой калды, же болбосо кыйынчылыктары көп экен деп, ошолорго алдын ала айтып өтсөк, негизи эле кандай кыйынчылыктарга дагы даяр болуш керек? Негизи байыр бул туруктуу жумуш эмес. Ошого даяр болушуңуз керек. Мисалы, бүгүн сиз 5 миң, 10 миң тапсаңыз, эртең таппай калышыңыз мүмкүн. Ошого даяр болушуңуздар керек. Жана
ар бир жумушта кыйынчылык болот. Сразу таштап кетпеңиздер. Аракет кылсаңыздар сөзсүз түрдө жыйынтык болот. Сон анан ошол эле мисалы мастер класстарды дагы бүгүнкү күндө ошол көп байкап жүрөбүз. Байерлер эли менен мындай жандуу жолугушуп, атайын бир массаны чогултуп, жакшы бир мастер класстарды уюштуруп жүрөт. Ошол өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол учурда канча бир саат аралыгында элге тааныштырып атат дегендей. Анан ушул сыяктуу мастер класстар сизде дагы болуп турабы? Же ошо эгер болсо, кандай өзгөчөлүктөр менен өтөт? Ооба, биз дагы мастер классты уюштуруп жатабыз 14-июнь Бишкек шаарында. Бул кандай максатта мастер класс кылып атабыз? Негизи баардык айымдар эле байырстваны алып кете албайт. Ошол жерде биз көрсөтөбүз, презентация кылып беребиз. Кимдерге туура келет, кимдер иштеп кете алат, кимдин көзү жетет. Эгерде көзүңүздөр жеткенден кийин гана курсту сатып алсаңыздар болот. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Мисалы, байерлер бүгүнкү күндө аябай көп экен, эми байкасам. Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде деп ойлойсуз? Менин өзгөчөлүгүм аракеттен тайбаган жана көп аракет кылып, тынымсыз эмгектенген Дагы бир ирет ошол эле мастер классты биз көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү. Демек, 16-июнда, 14-июнда Бишкек шаарында саат 14:00 болот. Биз ошол жерден бекер жандуу окууга сертификат дагы койдук. Бир күнгө Алматыга дагы тур алдык. Үйдө отурган айымдарга бир аз барып, эс алып келгенге жана көптөгөн белектерди даярдап койдук. Ошол жака келип, көрүп кетсеңиздер болот. Сон, демек 14-июнда биз учурдан пайдаланып, каалоочу айымдарды же болбосо бул тармакка кызыгып жүргөн айымдарыбызды дагы чакырып өтөлү. Алдын ала каттоо болобу же болбосо ошол учурда барганга да мүмкүнчүлүктөр болобу? Эгер алдын ала катталса, кайсыл жактан катталыш керек, кандай жолдор менен катталыш керек, алар тууралуу да, шарттары тууралуу айтып өтсөңүз. Ооба, азыр алдын ала каттоо жүргүзүп жатабыз. Эгерде жетишпей калсаңыздар, ошол жерге келип дагы катталсаңыздар болот. WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. WhatsApp номериңизди дагы айтып өтсөңүз болот, келиңиз. 0700 055 377 номерине байланышсаңыздар болот. Андан сырткары сиздин ошол эле Instagram баракчасына таап, ошол жактан дагы байланышса, сөзсүз түрдө мастер класска барууну же ошол сиздин билимиңизге алып, сиздин билимиңизден үйрөнүүнү каалаган айымдар дагы көп болуш керек, мен оюмча арабызда. Демек, бул мастер класс дагы жалпы айымдар үчүн сонун мүмкүнчүлүк деп айтсам болчудай. Анда сизге ийгилик каалайбыз. Ошол алдыдагы иш-чараларыңызды, ошол эле мастер классыңызды мыкты деңгээлде көрүп алыңыз, келиңиз, балким ошол айтылбай калган сөздөр бар чыгар, же болбосо айрым адамдарга өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтар чыгарсыз. Сизге дагы бир микрофон суналып, дагы бир жыйынтыктоочу сөз. Рахмат, чоң рахмат сиздерге чакырганыңыздарга. Эфирге албетте бул эфир сиздерге пайдалуу болду деп ойлоймун. Эгерде кызык болсо, мастер класска келип, Instagram баракчамды карап көзөмөлдөсөңүздөр болот. Сиздердин кызматыңыздарга ар дайым даярбыз. Сизге да ийгилик каалайбыз. Жакшы бир маек куруп бердиңиз, жакшы маалыматтар менен бөлүштүңүз. Жана айтып өткөндөй эле алдыдагы ошол мастер классыңызды мыкты деңгээлде, өзүңүз каалагандай деңгээлде өткөрүп алышыңызга биз дагы тилектешпиз. Келип туруңуз, бар болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошол көптөгөн айымдардын туура бир жолду табуусуна, жакшы бир кесиптин ээси болуусуна өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Бар болуңуз дейли, аман болуңуз дейли. Мынакей урматтуу көрүүчүлөрүбүз, өзүңүздөр көргөндөй эле биз өзгөчө кесиптерге басым жасап, байырликтин күнгөй тескейи тууралуу дагы сиздер үчүн жакшы бир маалыматтар менен бөлүштүк деп айтсам болот. Ал эми өзүңүздөр көрүп күбө болгондой эле 14-июнда саат 14:00 Дареги кайсыл жерде? Ибраимова 77.
Ибраимова 70-те дал ушул тармакка кызыккан айымдар үчүн сонун бир мүмкүнчүлүк болот деп айтсак болот. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү дагы колдон чыгарбаңыздар деп айтып өтөлү. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жеткендигине байланыштуу биз сиздер менен коштошпойбуз. Тек гана эртеңки күндүн таңында амандашканча бар болуңуздар дейли. 2 саат бою сиздердин кызматыңыздарда Нурзада Тыналкызы жана биздин кесиптештер болду.